Майылсыз шаарынын şu Sarbaylı өкмөтүнүн тургундары ушул эң биринчи көйгөйүбүз ушул экологияны анан ушул суу булганганын ушул жерибиздин ушу мына ушул жерде карьерди ушулардын казганын ушул эмесин ушул азабын ушул элдер тартып атат. Себеби ушул мына карьерди көрөсүңөр, ушул карьерди ушул карьер барып сайга түшүп, сайды тосуп, сайды булгап, мал жайытыбызды, экологиябызды ушул карьерлер бузуп атат. Шунун суранышыбыз ушул жогорку өкмөттөрдөн жана эмелерден суранат элек, ушуларды тирештирип берсеңер. Биз мынагу мэрибизге жалпы ушул Sarbaylı өкмөтүнөн жаздык арызыбызды. Алар айтты 12 күндө чечилет деди. Анга чейин мына канча жыл болду ушул карьер токтол элек. Акыркы кайрылуубуз ушул жакын ортодо геологоразведкадан келип, Бишкектен келдим деп. Ушул жерде разведка кыламын, көмүргө разведка кылам дегенден биз ушул балага каршы чыктык, чыгып ушунга жакшы маанайда түшүндүрдүк. Biz ayttık, şunday sen gelgenin жақсы болуптур. Sene murunda gelip ketken şunday geolograзведкалар. Biz şulara şunday kayrılsak alar öz makıldığı menен ketken ele. Bul birinci geolograзведка emez. Bul bizim esebimizce 4-5-şinci разведка болуп атат. Bir yerde şu Akterek degen жерибиz бар, şunu emi bular разведка kılıp ketebez деп атат. Eğer bular разведка kılıp ketse Алар эми разведка кылгандан кийин көмүр эми канча глубинакан билбейбиз, бирок көмүр болгон, значит бар деп кетсе, бул жерге дагы бир лицензия алган кудусунда инвесторлор келип казса, биз ушул мына Актеректе айткан жерибиз, себеби Актерек бул карьерден карагандагы бул карьердин акыбалы оор болот. Себеби айылга жакын. Атвал кайсы тарапка барышын белгисиз. Себеби прямо эле ушу айылыбызга түшө турган атвал болот. Айылыбызга жакын. Ошол себептен биз каздырбайбыз деп эл журт ушул Sarbaylı өкмөтүнүн тургундары ушунга каршы болуп атабыз. Бул бала өзүнүн принципине туруп, мына бүгүн бир 10 күндөй болуп калды. Ал кайтпай атат айтканынан. Эл каршы. Мынагу мэр тарабынан дагы биздин сунуштарга көңүл бурулбай атат. Мэр жок экен, бирок зам мэр келип, начальник милиция келип, эл менен журт менен сүйлөшүп кеткен. Алар ушул мыйзамга такап эле, мыйзамда мындай болот, мыйзамда мындай деп ушу мыйзамына гана айтып атат. Бирок элдин шартын, жашоосун зыяндыгын, элге канча зыян болорун алар эсеп китап кылган жок. Эми ушу мына карьер канча жылдан бери казылып атат. Bunun бюджети кайда кетти, республикага кетиптабы, местный бюджетке канча процент түшөт, ал деле биз үчүн мындай белгисиз. Биз аны мындай эч мындай биз маани кабарыбыз жок. Өткөндө бир суроо болуп калды, ошол кандай болду, ушундай канча проценти кандай жардам болду дегенде биз семер өзү такалып деле сурап жооп берди. Карларга таркатып атабыз, анан бекер анан мектептерге берип атабыз, анан бул эме кылып бере деген отопление кылып бере деген аны муну эле айтты. Бул эме жөнүндө, счет жөнүндө паландай счетубуз бар, паланча жылга чейин ушунча сумма акча түштү биздин бюджетке деп айта алган жок. Себеби бир жылдары ушул биз эл каршы болуп каздырбадык элек, ошо жылы казган жок. Биз деле мына биз көмүр башка жерден деле алып тирилик кылдык. Мына Ташкөмүрдөн алып келип аттык, Ташкөмүрдөн сатып алдык. Жакшынакай эле кыштан эл катары эле чыкканбыз. Ушул карьерлер ушу эң чоң зыян келтирип атат. Ушу эми ошону ушул эл журт суранычы жогоркулардан текшерип берсе экен дейт. Ушу берсе, ушу текшерип, досконально текшерип берсе, ушу кандай бул бюджетке кандай пайда келтирип атат, элдин зыян жагы көппү, бюджетке түшкөн акча көппү. Ушулардын баарын териштирип, сүрүштүрүп берсе бизге эме эле.
bizge sal oң жагына койуу деген үмүттөбүз да. Бул илгери туура бу жерде шахта болгон. Мына биз турган жерди 16-чы дейбиз, 11-чи бар, 6-чы бар. Чын действительно бул шахтовый город болгон. Город, шахтовый город болгон. Мындай илгери буну мындай шахта система менен алган, мындай жердин түгүнөн алган да эми бул эми. Атып чыккан эмес. Азыркы эмеси булар только открытый способ менен алып атат. Мисалы bir КАМАЗ алам десе 50 КАМАЗ атып төгүш керек. Ошондон 1 КАМАЗ алат. Мына көрөсүңөр, мына канча чукурлуктан алып атат, канча атып төгүп атат. Ошол болгон жерде турган масса эми каяка барат? Эки топ биригеби? Уже мына азыр мына сууга жетти, бирикти. Жолубуз жок. Ушул жогору жакта шактан тирилик кылган өзүбүз болбос огородубуз бар, малыбыз бар, ушулар менен тирилик биз. Мал тыгылып атат, адам машина эмес, адам өтө албай калдык жогору. Жан чачында болсо бул басып болбойт бул тарапка. Эми бул культивация дейсиңер, эмне дейсиңер, ошону дагы суроо бердик. Берсек биздин шотубуз бар, биз жылда төгөбүз дейт. Ал шот кайда, канча, ал эч кимге бул темный нерсе да бул эми. Биз айттык, ушу канча жылдан бери казасыңар, акыры жылына дегенде жыл через год болсо дагы ушуну мындай ситуация кылып оңдогонго дебейсиңер десе, жок, бул бүткөндө гана болот. Анан бүткөндө шот ачылат, анан кийин эвакуация кылат, анан мындай кылат деп ушинтип эме кылат. Биз айттык, бул карьер качан токтойт? 5 жылдан токтойбу, 10 жылдан токтойбу, 1 жылдан токтойбу, анан кийин силер баштап, силер болду, карьер бүттү, көмүр ада болду деп кетсе, кимди ким табат? Ушунча калат да. Жашоочулар калат ошол жерде, эч ким эч жака көчүп кете албайт. Эми ушу зыяндыгын ушу биздин эле тургундар көрүп атат азыр. Пайдасын эч бир пайда көргөн жери жок бу жерден. Мына ушул Сарбайыл өкмөтүнүн жашаган тургундары ушу эч бир нерсе мындай өзгөрүп койгон жок. Же биз садыбыз курулуп, же биз мектебибиз курулуп, же жолубуз асфальттанып, же бир болгон жок. Булардын шотунан эч нерсе болгон жок. Булардын өзүнүн эмеси бар, туура жолду төгүп атат, сүрүп атат, себеби ошол өзлөрүнүн машинасы каптап атат, өзлөрү ташып атат, өзлөрүнүн эмесин, өзлөрүнө ыңгайлыгын кылып атат да, ыңгайлыгын. Так башка немен көрө элекпиз чынында. Мына канча жылдан бери. Эгер ушундай эле текшерилип, ушунча бюджетке акча төгүлүптүр, анан мынандай болуптур десе башка. Ушуну сураныч ушу жогоркудагылар отургандар ушу карап койсо ушуну. Азыр ушул акыбалды көрөсүңөр, ушул атыбалды көрөсүңөр, ушул атыбал эгер ушул азыркы геолог разведка разрешение алып, проба алып, апарып, инглиздер келип ушуну казса, мындан дагы жаман болот. Себеби бул биздин эми колочо деп кой, ушел. Мындан дагы тары айыл тургандарына жакын. Тик эмеси, тез эле барып калат. Себеби ушул жерде 5-6 жыл, 2 жыл мурун өзүбүздүн эле тургундарыбыз өзү ушул жерге алып келип, инвестордорду алып келип, менин документим бар, мындай эле деп каздырган. Эл ушкуд ушун топтолуп, алып барып ону кууп чыгып, документин текшерсе, документин эч нерсе жок экен. Ошондо эле уже аз тартканда көрөсүңөр, ошол акыбал. Мына хуже болот буяк. Ушул азыр мына ушул биздин ушу турган жерибизден ушул суу сайыбыз майлы сууга кошулат. Майлы суунун чоң сайына кошулат. Майлы суу биягы бүргөндөгө кетет. Ушул сууну булгаган ушул карьердин атыбалы болуп атат. Şu su barıp koşular çoğun sayıga. Yok, жақсы көрсет, o saydı boyundan görset o, o ulay qasuluda. Taraftan tınıp gelген.
Köllerdi yapsa tatlı şekilde kölçük bolup olanlardı. Mına Akterek degen jeri şerden. Muna terektин atынан koyulgan Akterek degen jeri şer bolot. Azırkı gelgen gola разведка ушул жерди текшеремин, обследование кыламын деген жер ушер. Ушерден гола разведка ишибизди кылабыз деп атат. Мына ушул Актеректи мурун 2-3 жыл мурун бу жерге документи жок эле казып биз ошону эл журт топтолуп ошол жерден айдап чыкканбыз. Акыбалы ушул. Мына көрүп турасыздар. Эгер ошол голо разведка обследование этип немистер келип калса, мындан да жаман болот. Себеби мына көрүп турасыздар, ушул атвал мына айылга жетейин деп калды. Мына айылга барып калды. Бул жерден адам өтүп, мал өтө албачу эле. Биз токтоткондон бери мисалы эми гана токтоп калды. Азыр эгер ушул Актеректи каза турган инвестор казса, наркы карьерден дагы жаман болот, акыбал жаман болот. Себеби айыл жакын, мына көрүнүп турат айылыбыз. Бу жерде канча деген дарак бар эле, терек бар эле, долонно, аймансары деген алма, жапай алмалар жок. Мына шер толгон токой эле ушул колотубуз. Азыр акыбал ушул. Эгер каза турган болсо, бул акыбал. Себеби бу жер наркы карьерден караганда тигирак келет, и тез кетет. Мына аз-маз казган акыбал ушу болсо, эгер инвестор келип калса, мунан да жаман болот. Mına jamat, mına su jogordan kelet. Görüp atasыңар өзү кандай тунук келет. Су. Мындан келип мынагу атпалдын таасиринен мына жер жылып, мына сууну бөгөп атат. Шуну көрүп калгыла. Азыр барып бөгөлгөн жерин көрөбүз, и бөгөлгөндөн кийин чыккан, кандай акыбалда чыккан сууну көрөбүз. Мынагу келаткан атвал. Атвалдын натыйжасы ушу келип, мына жерди кыртышынан чыгарып, мына сайга барып калды. Эми коркунуч бир жери наркы тескей тарап менен экөө биригип калабы деген маанидебиз биз. Бул эң бир коркунучтуу ситуациядабыз азыр. Long tarif geldi kara. Mına yerlerde şunun massası gelip narkıga takalıp mına жерди emesinden çıkarıyor gen mına kötörüp. Sebebi bu yakta 1000 деген massa var yazdı. Atval var. 1000 деген tonnadan atval var. Oşonun massanın küçü menen emesi menen mına жерди on koruydu. Yer kırtışından çıktı. Mına özünüzde görgöndey uşul gelatkan massa. Uşul massa gel uşul narkoz teskege koşulat. Bu şahtının atvalının massası. Şahtıdan çıkan atval. Жерди koşa sürüp geladat. Şurada jol bolчу эле, ошерден мал калды каттачу эле, ошер жайыт эле. Ошелерден бул тарапта аз-маз тирлик кылган огороттор бар эле. Мына акыбал ушундай. Машина өтүп болбойт. Ушу бетин гана кичине сүрүп коет. Азыркы курукчулукта анда мында өтүп атат.
Eğer mınan keyin jamgır jap, karaga aylanıp, kar jap, kış bolup katты jamgır jasa, bul bardygy jılat. Jılıp barıp oşol narkozdu toktatat. Su toktayt. Buyaktan köl bolat. Köl bolgon dagı. Azı mına köl bolgon alıp kaldı. Bul eger katты sel bola turgan bolsa jogo jattam. Şul massan biz korkon jerimiz Sarbiya aylı hökümetine alып kirip ketebиz. Az görsetöbüz. Şu say barıp tuğra çoң sayga koşulat. Mana özünüzde görgöndey ana o şahtının karerdin başı o zonun tügünde. Atvalı mına Kudüs'e geçen geldi. Kesepetsi Kudüs'e geldi mına. Aralığı kança. Şu kolat içi tolgan şu atval jerjilgan şu mına. Şu zonun tügünen karerler var. Karerdin kesepetinden şunça jer ınkır tınkır boldu. Mına kelatkan massa mına. Şerdi el ötsün dep şuntip anda sanda sürüp jol kılıp koyat. Mına kelatkan akvalı mına. Buyagı sayda. Oho ana kölüz. Köl tartaylı köldü. Görün o mına joğur jasadın ana. Kança degen naja. Kança жердин кыртышын алган. Кандай деген жер, Токой, Чорок, жай, элдин жайыты эле ошо жер, жайыты, элдин жайыты, мал жайылчу эле. Азыр адам басып болуп өтө албайт, адам басып. Азыркы куручулук, жаан чачын болсо, бу жерде кандай катастрофа болот билбейм. Акылыбызга деле сыйбай эме болбойт, ишенбей калам. Akılga sыйбаган нерсе болот бул жерде. Şunu jogor jatan suranganın üstünü kelip gözlerim menен körüp eldin suroo talaplarına жооп берип şonu el şu ayыл hökümet Sarbiya ayыл hökümetinin turgundары suranıp atat. Mına bu yerden adam basıp öte albayt. Kanday akval. Azır kurukçuluk. Ana. Ana. Yerden kanday degen çilikte o topulat ha. Ana. Yetere geç şu ayıldın bu jayытына mal çöt, mal kattayt. Hem kantip kim garantör ol şeyde mal tıgılbayt dep. Tıgılat da kara kanda bir adam tartıp koyan görün kana. Kantip kim garantör ol şu şeyde mal ösel soğutup gidet dep. Mına bu jere karasak mına nede kaytsak bola 2 to birigip kalgan. Mına su görküldep atat. Жан чачын болсо бул су көбөйөт. Эгер су көбөйүп ушул тупуракты алып кеткен болсо бул тупурак кайда барат? Туура ушул Sarbiya ayыл hökümetine барат. Мына
Акыбалы ушундай, мына өзүңүздөр көргөндөй. Эки тоо биригип калган. Ким гарантия бере алат ушул жогору жактан каттуу сел келсе, жаздабы, күздөбү жаан чачын каттуу болуп, ушул массаны эгер агыза турган болсо, бул масса сайга деле батпайт. Батканда деле туура ошо айыл өкмөткө барат, айылды каптайт. Азыр суу аздыгынан гана турат ушу. Мыналардан тартылган кара. Şu Sarbayal өкмөтүнүн тургундары көп жылдан бeri көйгөйүбүз ушул. Ана токтойт, мына токтойт деп ушул акыбалга келдик. Эми биз айткан баягы мурун башына айтып кеткен инвесторлор келип, ак теректи казабыз, ак терек исследование кылабыз деп ГВ розеткалар жүрүшөт. Кой десек набы айтат. Эми аларга эме кылса, ГВ розетка болсо анан инвестор келсе, ойлонуп көргүлөчү. Ошол биз көрсөткөн болот. Куд ушул акыбал болсо, биз кандай акыбалда калабыз? Тем более айыл жакын. Эми ушуну жогору жактан чечсе, кандай дейбиз? Чечип берсек деп үмүттөнөбүз да эми. Элдин атынан ушу кайрылып атабыз. Ал жакта көрдүңөр сунун акыбалын. Ana могу көчкүдүн кесепетине мындай келип сууну бөгөп, нар жакта көл пайда болуп, суу жеп, анда лайка суу түшүп жатат. Экологияга кандай? Могу сууда мурда балыктар, канча балыктар деген болгон. Азыр ушу суу барып, Бай суу шаарындагы чоң сайга кошулуп, ылдый тараптагы айыл, Токташ, ылдый жактагы айылдарга бүт суу байкалып атат да. Азыр дагы кичине дагы тунуй түшүптүр. Бул кайра улам жылган сайын бул жаса булганып, айын дагы чыгып атат да. Ошо буну тиешелүү бир органдар келип, изилдеп, специалисттер келип изилдеп бергенин суранабыз элдин акчасынан. Мына биз тартып келген карьердин ошол тоскон жерден мына ушу чыккан суу, мына көрүп атасыздар, ошо булганган суу келип, мына кандай туп-тунук сууга ушул суу кошулат. Ошо акыбалдын суусуна сууга кошулат. Мына көрүп атасыздар. Эми бир жерде айтып кетейин дегеним, бир жылы бардыңар эсиңиздердир, ушул жерде жашаган тургундар. Каттуу жаан жаап сел келгенде кулуптун үстүндөгү көпүрөдөн ашкан, бардыгыңыздар эсте болсоңуз керек. Кандай акыбалда болгон, биягы мечитти, биягы домдорду каптаган. Биздин айтар жерибиз ушул, эгер ушундай алиги мурункудай болуп жаан каттуу жаап сел жүрө турган болсо, ошол биз көрсөткөн, айткан, деген ошол атыбал ушу сай менен келсе, Сарбиянын ушу жерде жашап аткан тургундардын акыбалы кандай болот? Үйүнө ушундай сел, мен ойлойм ошо кодошо бир жылдагы сел кайталанып кетеби деген ойдобуз. Ошол кайталанбаш үчүн алдын алуу чараларды көрүш керек да.